Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктары менен мен Алина Нарбекова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача. Ишеналы Арабаевдин эмгектери жана ишмердиги жөнүндөгү изилдөөлөр камтылган 7 томдуктун бет ачар аземи өттү. Кыргыз мамлекеттик университетинде Чыңгыз салган чыйыр жол иш-чарасы өттү. Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери Кытай Эл Республикасынын Сиань шаарында өткөн конференцияга катышты. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде билим башааты аталышында интеллектуалдык оюн өттү. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин негизделгенинин 80 жылдыгына карата Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында алгачкы агартуучу жана коомдук саясий ишмер Ишеналы Арабаевдин эмгектери жана ишмердиги жөнүндөгү изилдөөлөр камтылган 7 томдуктун бет ачар аземи өттү. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына карата Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында алгачкы агартуучу жана коомдук саясий ишмер Ишеналы Арабаевдин эмгектери жана ишмердүүлүгү жөнүндөгү изилдөөлөр камтылган 7 томдуктун бет ачар аземи өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыктарын ишке ашыруу максатында уюштурулуп, ага Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын начальнигинин орун басары Октябрь Капалбаев, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин докторанты Камила Талиева, академиктер, жогорку окуу жайлардын профессордук окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева алгачкы агартуучу коомдук саясий ишмер Ишеналы Арабаевдин ишмердүүлүгү, агартуу тармагындагы жаңычылдык аракеттери, агартуучунун көз караштарынын бүгүнкү күндөгү мааниси тууралуу тыкыр иштелип чыккан илимий изилдөөлөр камтылган 7 томдук Кыргыз эл агартуусунун жана педагогикасынын тарыхына олуттуу салым кошот жана окумуштуу педагогдор, аспиранттар менен жаш окумуштуулар, студенттер ошондой эле жалпы окурмандар үчүн пайдалуу илимий курал болот деп ишенерин билдирди. Ал кишинин эмгегин ошол Кыргыз мамлекет катары түптөлүүсүнө кошкон салымын мисалы үчүн ошол 5 томдукка батыра албайт экенбиз да. Ал жерде негизи өзүнүн колунан жаралган анын эмгектери бар жана ошондой эле андан кийинки ушул кыргыз педагогикасына кошкон кыргыз мисалы үчүн мамлекеттик тил катары сактап калуусунда мисалы үчүн кошкон эмгектердин баарын батыруу кыйын, бирок бул 7 томдук менен дагы биз токтобойбуз. Бул 7 томдуктан кийин дагы бул архивде азыр алынчу материалдар өтө көп. Иш-чаранын жүрүшүндө Арабаев 7 күн спектакли көрсөтүлдү. Спектаклдин жүрүшүндө жаш актерлор Ишеналы Арабаевдин өмүрүндөгү эң маанилүү учурларды, анын ичинде сүйүүсү, агартуучулук ишмердүүлүгү жана мамлекеттик кызматтагы аракеттерин ишенимдүү көрсөтүштү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, режиссер Назим Миңдебаиров мол чыгарманы жогорку чеберчилик менен сахналаштырган. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде улуттук адабият күнүнө карата улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган Чыңгыз салган чыйыр жол аталышында иш-чара өттү. Айдар чачып төгүлтүп, адамдын кебин укпаймын, акылымдан адашып мен, айдын кебин тыншаймын, өкүл чачып төгүлтүп, көптүн кебин укпаймын, эл журтумдан адашып мен, көктү тиктеп уктаймын.
Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Кыргыз-Кытай факультетинин окутуучусу Асылкан Жаныбекова жетектеген 10 студент Кытай Эл Республикасынын Сянь шаарындагы Түндүк Батыш саясий илимдер жана укук университетинде өткөн илимий изилдөө конференциясына катышты. Иш чаранын жүрүшүндө Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери Кытайдагы юридикалык, саясий жана билим берүү тармактарындагы акыркы тенденциялар менен таанышып, Кытайдын илимий иш алып баруу ыкмалары, окуу изилдөө маданияты, кесипкөйлүк менен эл аралык академиялык чөйрөдө сүйлөшүү, презентация жасоо көндүмдөрү тууралуу маалымат алышты. Бул сапардын негизги максаты Кыргыз мамлекеттик университетинин жана ошондой эле 4 чет өлкөлүк университеттер менен академиялык билим алмашуулар, студенттердин Кытай тилин окууга шыктандыруу, стимул алуу жана алардын потенциалын жогорулатуу, көбүнчө юридикалык жактанбы, эл аралык байланыштар жактанбы же дипломатиялык жактанбы чоң жакшы нерсе ала алды деп ишенем. Ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берген Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине мугалимдердин атынан жана студенттердин атынан чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде студенттер арасында уюштурулган спартакиада өттү. Иш чаранын алкагында студенттер волейбол, баскетбол, стол тенниси, шахмат, тогуз коргоо, жаатуу, футбол, спорттун түрлөрү боюнча күч сынашат. Иш чаранын максаты достукту бекемдөө, дени сак жашоону жайылтуу жана спорт аркылуу достук байланышты чыңдоо. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде билим башааты аталышында интеллектуалдык оюн өттү. Иш чара Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына жана Мурас интеллектуалдык клубунун ачылышына карата уюштурулду. Интеллектуалдык таймаштын жүрүшүндө катышуучуларга логикалык суроолор, эсептер жана ой жүгүртүүнү талап кылган тапшырмалар берилип, алардын аналитикалык жана чыгармачыл мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүштү. Иш чаранын негизги максаты студенттердин интеллектуалдык потенциалын жогорулатуу, так илимдерде болгон кызыгуусун арттыруу жана логикалык ойлоо жөндөмүн өнүктүрүү. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде жаңы жылдык иш чара өттү. Иш чарага Кыргыз мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы жана студенттери катышып, концерттик программа тартууланды. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган негизги жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен саламатта калыңыздар.